32 жаштагы келинди күйөөсү ат менен сүйрөп өлтүргөн кызы трагедия. Бул киши чыдай албагандай көрүнөт. Кыргыздан амал качып кутулабы, автобустан башын чыгарып алып, тамеки чегип жаткан адамдын видеосу тарады. Токмокто жол кырсыгы катталды. Мерседес үлгүсү карагайды сүзүп оодарылып кеткен. УКМК Бишкектеги жолдордун сапатын текшерип жатат. Ушула жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте милиция өзүнүн унаанын алдына таштаган жаранды издөөдө. Социалдык тармактарда өзүнүн унаанын алдына таштаган эркек адамдын тасмасы пайда болду. Күбөлөрдүн айтымында Бишкектеги Абдрахманов Киев көчөлөрүнүн кесилишинде жигит сүйлөшкөн кызы менен уруша кетип, өзүнүн унаанын астына таштаган. Милиция аталган жигитти издеп жатат. Бишкекте Дебашир балдар мекемесинин айнегин сындырды. Окуя 17 июль 2025 жылы 12 кече райондо болгон. Милицияга жаран жазуу жүзүндөгү арыз менен кайрылган. Анын айтымында белгисиз жигит мекемеде жүргөндө сөгүнүп, коомдук тартипти одоно бузуп, андан соң эшиктин айнегин сындырып качып кеткен. Ыкчам издөө иштеринин жүрүшүндө ошол эле күнү 2001 жылы туулган жээктүү кармалган. Тергөө амалдары жүрүп жатат. УКМК Бишкектеги жолдордун сапатын текшерип жатат. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Соңку учурда Бишкек шаарынын жолдорун оңдоо иштеринин жүрүшүндө мүмкүн болгон мүчүлүштүктөрдү жана кемчиликтерди көрсөткөн материалдар социалдык тармактарда активдүү таркап жатат. Жол долбоорлорун ишке ашырууда сапаттуу жана ачыктыкты камсыз кылуу маанилүү болуп саналат. Алсак 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча шаардын негизги жолдорун оңдоого 1,38 миллиард сом өздөштүрүлгөн. Ал эми шаардын көчөлөрүн оңдоп түзөө иштерине 2025 жылга бюджеттен 5 миллиард сомго жакын каражат каралган. Бул эң катуу көзөмөлдү талап кылган масштаб боюнча болуп көрбөгөндөй каржылоо экенин белгилей кетүү керек. Мындан улам УКМК тарабынан тергөөгө чейинки текшерүүлөр жүргүзүлүп, аткарылган иштердин сапатын, көлөмүн, бекитилген долбоордук сметалык документтерге шайкеш деген комплекстүү текшерүүгө багытталган тиешелүү экспертизалар дайындалды. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча мүчүлүштүктөрдүн, техникалык ченемдердин бузулушунун, ошондой эле иштин көлөмүн же наркын ашыкча баалоо фактылары ырасталган учурда мыйзамдын чегинде күнөөлүү адамдарды жоопкерчиликке тартуу чаралар көрүлөт деп айтылат маалыматта. Чүй, Ысык көл, Нарын, Ош облустарында сел жүрүшү мүмкүн. 19-20 июлда аба ырайында жана көтөрүп жаткан локалдык нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Чүй, Ысык көл, Нарын, Ош облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу УКМден билдиришти. Бул күндөрү тоолуу аймактарда эс алуудан баш тартып, коопсуз жайларда болуңуздар. Кандайдыр бир кырдаалга кабылсаңыз, токтоосуз түрдө 112 кызматына билдириңиз. Атка байлап сүйрөткөн. Казакстанда 32 жаштагы келин өлтүрүлдү. Казакстандын Жетис облусунда 32 жаштагы Айзат Чуманова 2 жаштагы кызынын көзүнчө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Кыргашал окуя 22 июнь күнү Ак Суу районунун Баласаз айылында болгон деп билдирет Орда Казакстан. Келинин жакындары анын өлүмүнө жолдошу күнөөлүү экенин айтып чыгышты. Алардын айтымында жолдошу аялын атка байлап сүйрөткөн. Ошондой эле узак убакыт сабаган соң ооруканага алып барган. Дарыгерлерге 2-кабаттан кулап кеткенин айткан. Полиция ден соолукка тайлап, оор залалга келтирүү менен кылмыш иши козголгон, шектүү кармалып, камакка алынган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Чоңалайда айдоочу жол тескөөчүнү чаап жиберген учур видеого түшүп калган. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти.
Маалыматка караганда окуя 9-июлда Сары Таш Карамык автожолунун 97-чакырымында болгон. Анда 1996-жылы туулган жол тескечүүгө 2004-жылы туулган айдоочу баш бербей жаткандыгы боюнча маалымат түшкөн. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Анын жүрүшүндө айдоочу кенже тескөөчүнү уруп жибергени аныкталган. Кызматкерге тийиштүү экспертиза дайындалган. 10-июль күнү кылмышка шектүү катары айдоочу кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 12-июль күнү шектүүнүн башкаруу чарасы Алай райондук соту тарабынан үй камагына өзгөртүлгөн. Учурда тергөө амалдары уланууда. Башын автобустун айнегинен чыгарып тамеки чеккен жарандын видеосу тарады. Социалдык тармактарда автобустун айнегинен башын чыгарып тамеки чеккен жарандын видеосу тарады. Токмокто Mercedes-Benz Sprinter унаасы байланышты камсыздаган карагайды сүзүп оодарылып кетти. Чүй облустун Токмок шаарында Mercedes-Benz Sprinter жана Lexus үлгүсүндөгү унаалар кагышып, интернет үйүнүнө тиешелүү карагай жыгылды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга окуяга күбө болгон жарандар билдиришти. 2025-жылдын 17-июль күнү саат 15:32-де 102 кызматына Токмок шаарынын Колхозный көчөсү менен Ленин көчөсүнүн кесилишинде жол кырсыгы болгондугу тууралуу билдирүү келип түшкөн. Окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу барган учурда 2006-жылы туулган жаран өзүнүн Lexus LX унаасы менен Ленин көчөсүнөн Колхозный көчөсүнө кайрылып жатканда 2007-жылы туулган жаран Mercedes-Benz Sprinter унаасы менен каршы тилкеге чыгып, Lexus унаасынын сол төмөнкү бамперин чийип өткөн. Унаа башкаруудан чыгып, Ленин көчөсүндөгү интернет карагайын сүзүп, сол капталынан жыгылып калган. Айдоочулар эч кандай жаракат алышкан эмес. Бул факты катталган жана бардык күбөлөр суралып, керектүү экспертизалар дайындалууда. Азыркы учурда тергөө амалдары улантылып жатат. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Гөлдүн мааны нечип кирип кетишкен мына. Кайра биз менен ызы чогуу болуп жатты. Гөлдү кечип бурулушуп, мына токтоп багажаны ачып алышып. Мына бизди кайра монтип түрткүлөп ушундай болуп жатат. Кырылды же. Gölün barın töletте çilek. Musurları aldığım ayakta. Şimdi öyle aslında vardan toplayıp olacak. Aytsak biz bir zamanlar. Bizde orta olacak kayra. Ben sizleri taap kılıyoruz zaman takmaktır. Tamam olmuş sağ ol.